Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Кыргызстандык аял Москвада отургучтан таап алган кызды 4 жыл багып жүргөн. Кыргызстандын жараны Россиянын Москва шаарында отургучтан тапкан кыз баланы багып жүргөн. Бул маселе боюнча Кыргызстандын элчилиги тактоо жүргүздү. Андагы маалымат боюнча кыргызстандык аял киши жашы 7 элек кыздын мыйзамдуу өкүлү болуу үчүн керектүү документтерге ээ эмес. Эки өлкөнүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдары бул факты боюнча жергиликтүү укук коргоо органдарына билдирүүнү чечишкен. Россия Федерациясынын жарандык абалдын актылары жөнүндө федералдык мыйзамынын 19-беренесинин 1-пунктуна ылайык баланы тапкан адам бул тууралуу 48 сааттын ичинде ички иштер органына же бала табылган жердеги камкорчулук жана көзөмөлчүлүк органына билдирүүгө милдеттүү. Бүгүнкү күнгө чейин жашы 7 элек кыздын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыгы аныктала элек. Элчиликтин кызматкерлери тарабынан жаран ага карата эки өлкөнүн компетенттүү органдарына терс кайрылуу жолдогондугу тууралуу жүйөлөрү чындыкка дал келбейт жана анын дооматтары негизсиз. Элчилик Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык так иш алып барды деп айтылат расмий маалыматта. Булак Назар Ньюс KG. Өзбекстандын Самарканд шаарында КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйыны өтүп жатат. Иш-чараны Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин башчысы Жээнбек Кулубаев ачты. Белге кетсе, КМШнын тышкы иштер министрлигинин жыйыны Кыргызстандын төрагалыгы астында өтүүдө. Ага Өзбекстан, Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана КМШнын аткаруу комитетинин делегациясы катышууда. Жыйындын күн тартибине шериктештиктин алкагындагы кызматташууну караган 11 маселе коюлган. Жыйынга келгендер аймактык жана эл аралык актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашып, КМШ форматындагы көп пландуу өз ара кызматташууну өнүктүрүү келечегин талкуулайт. Тышкы саясий координацияны бекемдөө иштеринин алкагында КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлигинин арасында өнөктөштүктү активдештирүү боюнча 2022 жылдагы программасы кандай ишке ашканы каралып, жыйынтыгы чыгарылат. Муну менен катар эле КМШ алкагындагы тышкы иштер министрлигинде аралык көп баскычтуу консультациянын планы да күн тартибине кирген. Учурдагы геосаясий абалдан улам өзгөчө көңүлдүү шериктештиктеги мамилелерди жана аны менен чектешкен жерлерди коопсуздук менен камсыздоо, тартиптин сакталышына көңүл буруу маселелери каралмакчы. Отурумдун жыйынтыгында маданий гуманитардык билим берүү жана тартип сактоо тармактарында бир катар чечимдер кабыл алынат. Тагыраагы Патрис Лумумба атындагы Россиянын Достук университетине журналист кадрларды чыгаруу жана кайра даярдоо боюнча КМШнын базалык уюму макамы берилмекчи. Отурумдун катышуучулары колдоого алган документтер андан ары 8 июнда өтүүчү КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын же 13 октябрда болчу КМШ мамлекеттеринин башчыларынын жыйынына бекитүү үчүн киргизилет. Булак Назар Ньюс KG. Тышкы иштер министрлиги Ирактын абактарында жаткан 41 кыргызстандыкты кайтаруу аракети көрүлүүдө. Ушул тапта Ирактын түрмөлөрүндө Кыргызстандын 41 жараны кармалып турат. Алардын мекенине кайтаруу үчүн комплекстүү аракеттер көрүлүүдө. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Ведомство өстүзүү жылдын 28 февралында Ирактын абагында жазасын өтөп жаткан 2 кыргызстандык репатриацияланганын белгилеген. Ал эми 2021 жылдын 16 мартында Тышкы иштер министрлиги Мээрим миссиясынын алкагында Кыргызстандын тийиштүү органдары менен биргеликте Ирактан 79 кыргыз балбаны алынып келингенин эске салды. Учурда аталган өлкөдө абакта кармалып турган 41 кыргызстандык жаран Ирактын аймагында жасалган террордук актыларга тиешеси бар деп айыпталууда деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги мекендештерди бошотуу үчүн комплекстүү аракеттер көрүлүп жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG.
2008 жылдагы кризисти алдын ала айткан экономист АКШ бүлгүнгө учурарын эскертти. Америкалык банк системасы олуттуу көйгөйлөргө тушугуп, ал коллапска жакындап бара жатат. Бул туурасында Нью-Йорк университетинин экономика боюнча профессору Нуриэль Рубини Fox бизнес каналына билдиргенин РИА Новости жазды. Рубини 2008 жылдагы экономикалык каачылыкты алдын ала айткан адис АКШ экономиканын өсүү темпин төмөндөтө турган кредиттик кризиске жакындап келе жатат деп айтып берген ал. Профессордун пикирине караганда, көйгөй ипотекага, коммерциялык кыймылсыз мүлккө, бизнеске жана чакан ишканаларга насыя берген аймактык банктар да жатат. Силикон Валлей банкы урагандан кийин майда банктар кредит алуу процессин татаалдантат да кредиттик кризис башталат. Бул кашчылык мурда болуп көрбөгөндөй рецессия ырайымсыз төмөндөө ыктымалдыгын арттырат. Ошентип биз америкалык банк системасынын арбын бөлүгүндөгү кооптуу көйгөй менен кагылышабыз деген Рубини. Март айында Калифорниянын жөнгө салуучу органдары Силикон Валлей банкын жапкан. Бул 2008 жылдагы финансы кризисинен берки банктын кудуретсиздикке уктушкан АКШдагы эң ири учуру. Андан соң системалуу тобокелдиктерден улам Нью-Йорктук Сигнатура банк жабылды. Американын банк системасындагы кризистен сактануулар башталып, банк секторундагы акциялар кунун жоготууда. Алар өзү менен Европалык кредиттик органдарды тартып бара жатат. АКШда эл 2 аптада 8-22 марттын ичинде банктардан 300 миллиард долларлык депозиттерин алып чыгып кеткен. Silicon Valley банкынын бул жагдайга кабылышы АКШнын федералдык резерв системасынын негизги ченинин жогорулашына байланыштуу болуп, көптөгөн финансы институттарынын балансындагы активдердин кыйрашына алып келди. АКШ бийлиги колдоо чараларын жарыялаган. Европада Швейцариянын эң чоң банктарынын бири Кредит Суисседа ушундай көйгөйлөргө туш болду. Булак Спутник кежи. Франциядагы наразычылык акцияларына миллиондон ашык адам катышты. Жергиликтүү профсоюздардын эсеби боюнча Франциядагы наразычылык акцияларына миллиондон ашык адам катышты. Тургундар дагы деле пенсия реформасына макул эмес. Конституциялык кеңешме жарандарды пенсияга 62 эмес 64 жашында чыга турган мыйзам боюнча өз корутуунусун бүгүн 14 апрелде жарыялайт. Бул тууралуу Интерфакс билдирди. Ал эми өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча митингге чыккандардын саны 380 миң адамды түздү. Ошол эле маалда бул маалыматтар өткөн аптадагы мурдагы ири наразычылык акцияларына караганда азыраак. Кече 13 апрелде Франциянын көптөгөн шаарларында наразычылык акциялар өтүп, укук коруу органдарынын кызматкерлеринин кагылышуусу менен аяктаган. Митингчилер таштанды челектерин өрттөп, дүкөндөрдүн айнектерин талкалашкан. Парижде да абал курчуган. Милиция кызматкерлери атайын техника, анын ичинде каска жана калкан менен кызмат өтөшкөн. Атиль-де-Виль шаарынын мэриясында алар көздөн жаш агызуучу газ колдонушкан. Акыркы маалыматтар боюнча Франциянын борборунда 10 полиция кызматкери жарадар болуп, 25 киши кармалган. Булак Назар Ньюс кежи.